Assalamu alaikum. 4 reketli namazda kasır okugan imamga uyugan adam 3. 4. rekette Fatiha'nı okuyup dedi. İmam kasır okuçuken. Sen, men toluk okuç adamız. Okugandan imam kasır okuytar. 2 reketlerine Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah namazdan çıkar. Biz toluk taşıyoruz gerek. Uşul толуктаганда Fatiha'ны окуйбузбу, окубайбызбы дейт. İmam менен 1. 2. reketке жеткен болсоңуз, имам Fatiha'ны окуду, сүрө окуду. Анан зам сүрө деген жок, шуну билесиңерби? Зам сүрөдө үйрөнүп калганбызбы? Зам сүрө деген дамму сура деген нерсе. Fatiha'га бир сүрөнү кошуш керек деген сүрө. Аны биз зам сүрө деп алганбыз. Fatiha сүрө десеңиз жетиштүү болот. Сөз туура болуш үчүн. Эми имам менен Fatiha'ны окуду, бир сүрө укту да имамга жетишти. Демек, важиптан да, фарздан да кутулду. 3. 4. рекетте эгерде имам касыр окуучу болбосо кандай окуйт эле? Fatiha'ны окуйт болчу да. Туурабы 3. 4-чүгө. Же болбосо шашырыш болуп атса, тасбих кылса деле болот. Же болбосо индебей деле рукууга кетсе болот 3. 4. рекетте. Ошого биз айтканбызда, касыр намаздарда өтө 20 жылдык, 30 жылдык касыр намаздар 3. 4. рекетке эч нерсе окубай эле рукууга кете берсин, намазы дурус дегенбиз. Китептерибизде келет ал. Каза намаздарда. Башка намаздарда деле шашырыш болуп атса деле окуса болот. Эми ошону сурап атат эми. 3. 4. рекетти биз толуктап атканыбызда Фатиха окуйбуз деп. Фатиха окуш сүннөт, окуш керек. Эгерде Фатиха окулбай калыпса, тасбих айтса деле болот. Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Болбосо жөн деле кетсе деле болот, намазы дурус болот. Бирок сүннөттөн соогунан кур калат. Сүннөттү толук калыш үчүн эмне кылыш керек? Фатиха окуш керек. Кээде адамдардынга бир жеңилдик бериш үчүн шариятта мен өзүмдүн каалоом эмес, эрежедеги жеңилдиктерди адамдарга жеткизүү бизге милдет. Динди жөндөн жөн эле кызганып эле оорлото бербеш керек. Эрежеде барбы, элге жеткизиш керек. Элди динден качырбаш керек. Мисалы үчүн биз айтып атабыз да, бирөөнүн 20 жылдык, 30 жылдык казасы бар. Муну шариятта турат, ошону жеңилдетип окуп алсаң жакшы болот. Эртең кыяматка барганда эмнеге Фатиха окуба койдуң 3. 4. рекетте деп суралбайбыз, бирок эмнеге казаң окубадың деп суралабыз. 3. 4. рекетте эмнеге Фатиха окубадың деп суралбайбыз. Бирок эмнеге казаларың окуп бүтпөдүң деп суралабыз. Ошон үчүн Фатиханы 3. 4. рекетте окубасак да казабызды бүтүрүп алсак ошо пайдалуу болот. Бул шариаттын эрежесиндеги жеңилдик. Менин оюма чыккан маселе эмес. Assalamu alaikum damla. Азыркы доордо намазы жок адам башка амалдар менен бейишке чыга алабы дейт. Намазы жок адамдын башка ибадаттары эсепке алынбай калуусу мүмкүн. Себеби биринчи сурала турган сурообуз намаздан болот. Намаздан өтпөдүң башка маселени карабайт. Мисалы, аттестациядан өттүңөр, туурабы? Өттүңөр бардыңыздар? Эмечи? Ошол жерде тест бар, жазасың биринчи. Ушундан өтсөң анан беседага киресиң. Тесттен өтпөдүң, беседада укмуш болсоң кирбейсиң. Туурабы? Ансыңарда биринчи намаздан өтпөсөк башка маселе суралмай калып кетиши мүмкүн. Анын үчүн намазды тургузайлы, башкаларды кошойлу ошого. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam rahmatullah. İmamçılığa boygo жеткен бирок бойдок балдар өтө берсе боло береби? Ушул маселе бар бизде. Эски дамылалардан ушуну көп укканбыз. Бойдок балдар имамчылыкка өтпөсүн деген. Илими болсо дагы, кары болсо да бойдок балдар ислам намазга өтпөсүн деген бул такыбалык жактан айтылган. Себеби бойдок баланын көзү ар жакка кетип калат да. Такыбалыгы жакшы болбой калат. Жолдон бир кыз өтүп кетсе, аны караган болсо шилекке агып кетет. Куранды да унутуп калат. Ошон үчүн такыба кичине токтонуп калган, үйлөнгөн адамдар имамчылыкка өтсө, хушу менен, такыбалык менен жакшы болот деген. Бул аулавият жактан. Ал эми намазы жарабайт деген маселе эмес. Эгерде бирөө бойдок бала имамчылыкка чыкса, кары болсун, алым болсун, намаз дуруспу? Дурус.
Takvalı жактан бойго мындай үй бүлөлүү болгондор чыкса, намазы хушу менен окуйт деген гана маселе. Имамчылыкка өткөндө михрабка канчалык кирип турушу керек дейт. Михраб деген нерсе жанагы имамдар туруп намаз окуй турган орун, исми макан сарфта. Михраб деген исми макан, орун. Эмне себептен михраб деген согушуучу жай деген сөз. Ал жерде биз шайтан менен согушабыз. Ошол орун шайтан менен согуша турган жер. Имам ошол жерде туруп шайтан менен согушуп, ошого зулум келтирип, ошону ыйлатып намаз окуйбуз. Биз намаз окубасынан шайтан кыйналат. Ошол михраб. Михрабка имам кирип кетсе ичине, аркадагы мынау чекедеги адамдар имамдын аракетин билбей калса дурус болбой калат. Биздин китептерде ушинтип келген. Имам михрабтын ичине кирип кетип, имамдын аракеттери билинбей калса дейт. Бул михрабтын ичине кирүү арамбы же башка нерсе мененби? Адамдардын илгери неме болгон эмес, микрофон болгон эмес. Михрабтын ичине кирип кетсе, өтө ичкери болсо, үнү угулбай калса, имамдын аракеттери аркадагы коомго билинбей калса, намаздар дурус болбойт. Билбей калат да. Ал рукуга турса, бул саждага барып кетип калышы мүмкүн. Ошол баптан айтылган. Азыркы мезгилде бул нерсе дээрлик не болуп калды? Жок болуп кетти. Азыр бар микрофон менен Аллаху акбар десе, Аллаху акбар рукуга кеткенин билесиз. Маселе махр маселеси боюнча, кыздарга махр айтылып атканда молдолор илгери махрын берип коесуун деп эле кете берген, кийин тапканда бересиң деп койгон. Азыркы мезгилде молдо эмне сурайсың деп никеде сурап коюп атат даган кыздар өзүндө жок, атасында жок машинелерди квартирада сураган абал болуп атат. Ушуну жөнгө салуу боюнча молдолор нике кыйып атканда махрды эмне сурайсың дебестен махрын кийин берип коесуң десек болобу дейт. Мындай таксырларым. Махр деген бул кыздын акысы. Буну пайгамбарыбыз бизге эң аз өлчөмүн бекиткен, көбүндө чек жок. Бирок көбүндө чек жок десе, Кыргызстандагы кыздар же Кочкор Атадагы кыздар же Нокендеги кыздар Дубайдан үй сураса, Бишкектен үй сураса болбойт. Үрп адатка караш керек болот. Анан кыздын өзүнүн чөйрөсүнө караш керек болот. Ошонун чөйрөсүндө, айылында, жеринде махр кандай болуп атат. Бирок сурасы акысы барбы? Сурасы акысы бар. Биз шариаттын маселесин өзүбүз басып өчүрө албайбыз. Ана эми мурда махрын берип коесуң деп кете берсе, бул кыздын укугу тебеленип калат. Себеби кыздын махрын өлчөп алыш керек. Эгерде никеде кыздын махры белгиленбей калса, анда махр мисл бериш керек болуп калат. Башкача айтканда, өзүнүн эжелери, сиңдилери кандай болсо ошондой махр бериш керек болот. Мүмкүн ага кыз макул эмес, ал көбүрөөк махр алгысы келет. Махрды атасы каалагандай берет. Никеде аталынбай калса, махр мисл берилет да. Махр мислге калтырып кетүү кыздын укугун тебелеп коюу болот. Ошого эми адамдар махрды көп сурагандыктан көптөгөн жаштар үйлөнбөй калып атат. Эми ошону адеп менен жакшы кылып тарбия бериш керек. Ар бирибизде кыз бар, уул бар, кыздарды тарбиялаш керек. Махр сураганда тейтеңдеп өзүңүн абалыңа карабай мынтип сурап алба. Сенин махрың ашпаса мынча, биздин чөлкөмдө ошондой эле. Балага да айтыш керек. Балам, ошо кыз менен сүйлөшүп үйлөнөйүн деп атканда чечиш ошону. Сага мынча гана махр бере алам, башка бере албайм. Эгерде сен жогорураак сурай турган болсоң, анда мен башка кыз издейин деп балаңыз айтсын. Молдонун астына келгенде талашып, неудобный положенияга калбай турган болуш керек. Алдын сүйлөш керек. Анан бизде Кыргызда илгери калың деген болгон. Ушу калың махр ошо. Бирок өткөндө мен бул маселени башкачараак айттым. Не дедим? Азыр илгеркидей болуп, кыргыздар ушу махрын калыңы берген, ушу калың менен махр бүттү кылып аткан болчу. Азыр ата энелер о кыздын акысын бербей, калыңды өзүлөрү жеп коет экен да. Ошон үчүн кыздын акысы болбой калат экен. Кызга берилбей калат экен. Шариатта туура эмес маселе болуп калат экен. Ошого калың менен махрды экиге бөлүшө туура келди. Кандай?
Силер кудагыйлар өзүңөр сүйлөшүп аласыңар. Калыңды кандай кыласыңар, мындай кыласыңар. Бирок кыздын акысын бериш керек. Же болсо кудалар сүйлөшсүн. Мен мынча калың берем, кызыңы ушунун ичинен разы кылып кой. Макулсуңбу? Макул десе болду, бүттү. Мына махыр берем, неме? Калың берем сага, мына 200 миң калың берем. Кызыңдын оозун жапшы менен. Макулсуңбу? Эртең нике кыйып атканда мага махыр берем деп жүрбөсүн. Махыр деп жүрбөсүн. Макулсуңбу? Макулду, бүттү маселе. Эмне себептен мен шу маселени айттым? Мени көп адамдар жаман көрдү. Сиз ушу туура эмес кылдыңыз деп. Мен шариатты тең салмактуулук менен карап жооп бергенди жакшы көрөм. Мен эч кимден коркуп бул маселе мындай деген адам эмесмин. Ачыгын ачык айтам. Илгери чуак устаз айтат эле, андан кийин эч ким айтпай калган. Ачык керек деп бирөө туурабы? Ачыгын ачык айтабыз. Эгерде кандай жоопкерчилик болсо дагы. Аялдардын укугу төбөлөнүп калган себеби каяктан десе, аталар калыңды алат экен дагы чачыратып бардык адамга той берет экен. Өзү дагы кошот дагы 500 миңге той берет, болду, той бүттү, эл жеп кетти. Тойго чыгып дуа берген чалдарды деле көрүп атабыз да, туурабы? Андан көрө 4 аксакалды чогултуп, дамылан алып келдирип, ошолорго чай берип, колуна кичине пакет берип, мына ушу биздин той. Силер дуа бериле, балдарыбыз бактылуу болсун. Мына акчаны ушу кыз менен балага берели, машина алса машина алып алсын, үй алса үй алып алсын деген жолго кайтышыбыз керек. Андай болбогондуктан анан кийин ушу сөзгө айттык. Кудалар өзүңөр сүйлөшүп алгыла, калыңарды кандай кыласыңар. Азыр кээбикилер кызын сата тургандай болуп калды да, мынча бересиң, соода сатык ушундай. Жок, андай эмес. Кыздын бактылуу болуусун караш керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, махыры аз кыздар бактылуу. Немат ушул. Эми эмне кылыш керек? Калыңды сүйлөшүп атканда кудалар сүйлөшүп алла. Муну берем, махыр сурап алсын. Же болбосо муну бересиң десин, кыздын атасы. Махырга өзүнчө берсин, ошоктон кеңешип алгыла. Анан андай кеңешилбей калды, никеге келип туруп калды. Анан мага квартира бересиң десе, Алла разы болсун деп, бала туруп кете берсин. Болду. Бербейм мен сага, мен сен ага татыктуу эмес. Туруп кетесиң, проблема эмес. Ошону кызга айтып коюш керек. Сен муну сураба. Мен сага алып берсем, $1000, $500, $400 тегерегинде биздин алтын алып берем. Болду, ошо мен разы болдум. Яны калың берип атам, той кылып атам, мен жашоо керек деп түшүндүрүш керек. Анан бай үй бүлөлөр болсо, алар өзлөрүнүн теңи менен өзлөрүнүн деңгээлинде сүйлөшсүн. Ошого махырды көп кымбаттатпаш керек. Кыздарга тарбия бериш керек. Кыздар махырын ошо өзүнүн чөлкөмүнө ылайык гана. Азыр биздин чөлкөмдө канча болот махыр азыр? 6 миң, 7 миң? Жок, эң азы 27 миң, 28 миң махырдын. Азы. 500 миң берип атат да. Көрдүңүзбү? 500 миң деген оңой акча эмес да. Болду, 500 миңди берсин дегиле дагы кудага айтып кой, кызың махыр сурабасын. Могу ушунактан сен жооп бересиң. Кыяматта сен жооп бересиң. Мен сага бердим, кыздын махырын бердим мынакей. Калың менен кошуп сен, ошону өзүң разы кыласың, кызыңы деш керек. Болду. 500 миң өтө кымбат. Биздин чөлкөмдө 500 миң өтө кымбат. 500 миң канча доллар болот? 6 миң. Өтө кымбат. Ошого махырды арзандатыш керек дагы. Кыздардын бактылуу болуш жагына көңүл буруш керек. Бул сиз айткан маселе жанагы маскап кармабагандардын маселеси. Биз айттык да, биз Куран сүннөттөн түз өкүм алганга биздин акыбыз жок. Умардын мезгилиндеги абалды биз билбейбиз, Османдын абалындагы мезгилди билбейбиз. Биз ошол Абу Ханифанын эрежесинин негизинде кылабыз. Ал ошол сахабалардын фатвасынын негизинде болгон. 4 маскапта тең bir lafz менен, bir söz менен 3 талак десе 3 талак түшөт. 4 маскап менен. 1 талак түшөт деген маселе жок. Анан мында хадистерде, ар бир хадистердин өзүнүн жообу бар. Мына айткан нерсени. Шуга мен неме кылып коёюн, эстетип коёюн, мен баламчы неме дуулат эстетип коёюн, кийин ушул боюнча мен атайын бир сабак кылып туруп, YouTubeга киргизем. Ар бир хадисине жооп берем. Чындап сиз айткандай болгонбу, же адамдар айтып аткандай болгонбу, же башкачараак болгонбу? Ал башкачараак болгон. Азыр анын бардыгын мен бул жерде сизге түшүндүрүп бере албайм. Ошондуктан Абу Ханифа эреже түзүп атканда Куфага келген 1500 сахаба, Абдулла ибн Масуд, Али ибн Аби Талибтардын бардыгы
bir söz menен 3 talak dese 3 talak düşөt деген, 1 talak düşөt деген эч ким болгон эмес. Ал эми муфти, башкача айтканда казы талак маселесин чечкен адам илимдүү болушу керек. Талак маселесин чечүү оңой маселе эмес. Анан келип эле эмне дедиңиз 3 талактан сабар кете бер болду дебейт. Анын абалы каралат. 3 талак айткандын бардыгына эле 3 талак түшө бербеши мүмкүн. Кээде 3 талакты талак деп ийген болушу мүмкүн. Ачуусу келип талак мас болуп талак бериши мүмкүн. Ар кандай абалдар бар. Бизде талакул мудахиш, анан талакул гадбан деген бар. Ачуулуунун талагы ошондо жана ачуусу келди деп атпайбы? Кээ бирки абалдар бар, талак түшпөй кала турган абалдар бар. Аны атайын хадис карап чечип отуруп, ана маселени чечет. Болду 3 талак дептир деп эле ажырашып ийбейт, аны суралат. Ошол себептен талак маселесинде биз фатвада ушинтип айтабыз. 3 талак менен келдим, же талак менен келдимсе, бар аялың болсо күйөөң менен кел, күйөөң болсо аялың менен кел. Отуруп алып 1 саат, жарым саат аны менен сүйлөшөбүз. Сен мындай дедиң, не дедиң? Шундай дедиби? Тактап. Сен эшикке чыгып тур. Кандайды ошо чын айтабы, жалган айтабы? Сен кир, сен чыгып тур, кир деп тактап отуруп, китептерге салып отуруп, анан кийин маселени чечип беребиз. Анан кийин бир хадисти окуп алып, анан бир хикаяны окуп алып, анан бир сиродан бир нерсени окуп алып, анан Абубакырдын мезгилинде мындай болгон экен, Умардын мезгилинде мындай болгон экен. Эгер Умардын мезгилинде ошондой боло турган болсо, Абу Ханифа бул жерге жазат эле. Абу Ханифа билбей калды дейт. Анда Имам Малик жазат эле. Имам Малик да билбей, Шафи жазат эле. Шафи билбей калса, Ахмад ибн Хамбал жазат эле. 4 мазхабта тең 3 талак менен бир лафз менен 3 талак десе 3 талак түшөт деп ижма болушкан. А жана 3 талакты айтса 1 талак түшөт дегенде ушу хадистерди окуп алып, ушу хадистерди туура эмес түшүнөт да. А хадистерди түшүнүш үчүн адамдарга илим керек. Хадиске өмүрүн сакташы керек. Бул проблема Ибн Теймиядан башталган. Жана Ибн Теймия дедим го, ошондон бери башталган, андан мурда эч бир алым айткан эмес. Анан ошо Ибн Теймиянын ээрчигендер ушак менен кетти. Ибн Теймия ушунун себеби менен түрмөгө камалган. Туура эмес фатва бергендиги үчүн. Ушу сөз үчүн камалган. Кийин апасы жалдырап жүрүп, анан алып чыккан. Дагы маселелерди сүйлөгөндө дагы камалып, ошентип ал киши көпчүлүк убактын түрмөдө өткөргөн. Себеби эмне? Туура эмес фатва берет, камалат. Туура эмес фатва берет, камалат. Эрежесиз фатва берген. Алымбы? Алым. Ошондо өзүнүн пикири бар экен, туура эмес пикир. Анан ошону азыркы мезгилде биздин элибиздин арасында жайылткан туура эмес. Андай беле турган болсо, анда көп адамдардын никесинде проблема болот. Баары 3 талактап коюп кайра жашай берсе, анын талак никеси бузулган болсо, анда иш жаман болот. Ошон үчүн бул паланча айтыптыр, Өзбекстанда түгүнчө айтты, паланча бул хадисте мындай эмес. Өзүңүз айткандай Мухтасарга карайсыз. Мухтасарга карайсыз, Хидаяга карайсыз. Жана башка китептерге карайсыз, ушу анан өзүңүз да карабайсыз таксам. Мүмкүн сиздин илимиңиз Мухтасардын деңгээлинде болсо керек, Хидаянын деңгээлинде, андан чоңураак китептер бар. Ошолордон карап атайын фатва бөлүнө жөнөтүп, азыр муфтияттан ушундай сунуш берилди. Ар бир областта, райондордо бирден фатвага отурган адам болуш керек. Фатванын эрежесин билген, ошол такассусу фатва берген ылайык турган адамдар. Ошого Жаллабаттан Бишкекке барбаш керек бизге. Жаллабаттыктар Жаллабаттан чечиш керек, Оштуктар Оштон чечиш керек. Ошондой маселе болбосо, биз фатвада керелден кечке талак маселеси менен чарчап калып атабыз. Аял кишинин күйөөсү өпсө, жаназада аялдын ыраазычылык сураш шартпы? Илгери ак мээрден кечтимдечи деген экен, шариятыбызда кандай дейт. Андай нерсе жок негизи. Бирок баягы аялы күйөөсү аялынан ыраазы болсо, аял бейишке кирет деген маселе бар да. Анан ошого баягы кыйын мезгилде молдолор пайдаланып кетейин дейт да. Өлүп турат дейм, ыраазысыңбы десе, жок дей албайт да. Ыраазымын деп ийет да. Ал маселе ошо өлгөн мезгилде эпте белдин астында ыраазычылыгын сурап коюп эмес, аны жашоодо ыраазы кылыш керек. Ошол максат кылынган. Мен ыраазымын деп айтуусу абалга топ келиши керек. Кээде билесиңер, бирөө менен бирөө урушуп кетет, жараштыңбы? Жараштым деп бирөө жек көрүп жүрөт. Ал жарашкан эмес ол. Жарашуу деген нерсе ошол ортодогу болгон кастык, душмандыкты
Жөн колуңдагы кирди жууп салганда жууп салып, анан кийин мен мына кечтим, сенден капачылыгым жок деп кучакташып ошондой болот. Ал деле ошол жерде отуруп элдин арасын ыраазымын деп коюп, бирок жүрөгүнөн ушул мойнуң үзүлүп өлгөнү жакшы болду десе, пайдасы жок кыяматта. Ошон үчүн эркектер аялдардын ыраазычылыгын алуусу үчүн жашоосунда жакшы мамиле кылыш керек. Ошол эле мезгилде аялдар да эркекке жакшы мамиле кылыш керек. Анын малын сакташы керек, аны ыраазы кылыш керек, кызматын кылыш керек, баласын төрөп бериш керек, тамагын кылып бериш керек, үйүн караш керек, малын сактап бериш керек, аманатка абийирин сакташ керек. Ошондой нерселерди кылса, эркек жакшы адамдар болот. Баары ыраазы болот. Ошого бул ошол жаназа деле сурап коюу максат эмес, балки жашоодо аялга эркек, эркекке аял ыраазы болуп жашашы керек. Ошол максат кылынат. Биринчиден, имамдыкка балагатка жеткен адам өтүшү керек, Балагатка жеткенде үйлөнгөнү жакшыраак дедик. Балагатка жетпеген парызга иман кыла турган болсо, ал жарабайт. 13 балагатка жетирек мен билгенден, 14-15-терден, 16-лардан балагатка жетет. Демек, балагатка жеткен, акылы токтоо болгон адамдар имамчыкка чыгат. Имамчыкка чыгуу деген оңой нерсе эмес. Ал аркадагы адамдардын намазын баардыгын мен мойнума аламын, кыяматта жооп берем деген сөз. Ал деген нерсе сен эртең кыяматта бар, биз өзүбүздүн намазыбыздан өтөбүз өтпөйбүз чоң проблема. Аркадагы адамдардын намазын да мойнуңа илип аласың да. Ошон үчүн имам урматталышы керек деген маселе ошо. Сенин намаздарыңа ошого имамчылыкка өтүп бүт сенин намазың мойнуна алып атат деген. Ошон үчүн имам урматталышы керек деген маселе ошо. Молдону эл багат деген дагы ошо. Молдонун элдер карап туруш керек. Молдонун кийимин, тамак ашын, үйүн карап турушу керек. Эл. Себеби бүт. Ошондуктан жана жаназага өткөндө кимдер жаназа өткөнгө акылуу десе, биринчи халифа, башка, анан кийин валиси, анан мечиттин имамы. Эмнеге мечиттин имамы десе, себеби тирүү мезгилинде имамчылыкка чыкканга акылуу болчу, өлгөндөн кийин да жаназасын окуганга акылуу дейт. Ошон үчүн имамчылыкка чыкканда эмне кылыныш керек? Балагатка жеткен имандуу, илимдүү адамдар чыкыш керек. Ар ким чыкпаш керек. Имамчылыкка чыгууга шашпаш керек. Аманат бул. Экинчи маселе. Намаздан кийинки зикир маселеси боюнча кече пешинден кийинки сабакта айтканбыз. Кайсы бир намаз парыз намаз. Андан кийин сүннөт боло турган болсо, сүннөт окулат, зикир чалынбайт. Ханафи мазхабта. Кайсы бир намаз андан кийин сүннөт жок болсо, зикир чалынат. Буга эки нерсеге тең хадис бар. Бирөөсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир коом келген дагы кембагалдар. Я Расулаллах, муну байлар ашып кетти бизден. Алар садака кылат, зекетин берет. Булар бейишке эрте кирип кете турган болду. Биз акчасы жоктор калып калдык. Ушулар намаз окуганда эле окуйбуз, ушулар орзо кармаганда эле окуйбуз, бирок алар акчасы менен бизден ашып кетти дегенде, ошолордун деңгээлине ошондой болушту силерге үйрөтөйүм дегенде, ушу намаздан кийинки таспихтерди үйрөткөн. Демек, бул бир абалга жараша ошол сурап келген адамдарга үйрөтүлгөн нерсе. Бул сүннөт. Ал эми пешинден кийинки алдыңкы, багымдаттан алдыңкы сүннөттөр пайгамбарыбыз калтырбастан окуган сүннөттөр. Бул муазаба, сүннату муаккада болот. Ошого бул сүннөттөрдү шариатта кандай көргөзсө ошондой окулуш керек. Зикир андан кийин чалыныш керек. Ошого Ханафи мазхабта эреже коюлган. Кайсы парыз болсо, андан кийин сүннөтү бар боло турган болсо, сүннөт окулат, анан таспих тартылат. Эгер парыздан кийин сүннөт жок болсо, таспих кылат. Мисалы үчүн асырдан кийин сүннөт жок, отуруп таспих тарта бересиз. Багымдаттан кийин сүннөт жок, отуруп таспих тарта бересиз. Пешинден кийин сүннөт бар, демек сүннөттү окуш керек. Дагы кайсы? Шамдан кийин сүннөт бар, демек сүннөттү окуш керек. Куптандан кийин сүннөт бар, сүннөттү окуш керек. Эми маселе. Эки маселе бирге келип калды. Сүннөттү окуйсузбу же таспих тартыш керекпи? Эми сен ушундай болуп калдың да, кыйын болуп калдың. Мен далилим деп калдың. Бул хадисте пайгамбар ушундай десе, башка бир хадисте бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма антассалам минкассалам дуа бар го, ошончолук мөлчөмдө гана отурат болчу парызда дейт. Аны Ханафи мазхабтагы аалымдар чечмелеп айтат. Демек, фарыздан кийин сүннөт жок боло турган, бар боло турган болсо, жанагы эле
дуаны айтып туруп эле сүннөткө туруш керек. Эгерде парыздан кийин сүннөт жок болсо, дуаны айтып бияка бурулуп туруп, анан кийин тасбих тартылыш керек. Эми эки жака тең далил бар. Демек биз эки хадисте пайгамбарыбыз хадисин эки абалга бөлдүк Ханафи мазхабта. Сүннөтү бар намазга, сүннөтү жок намазга. Жанагы намаздын аркасынан тасбих тартсын деген хадис сүннөтү жок намазга айтылган. Ал эми пайгамбар Аллахумма анта салам минка салам деген дуанын өлчөмүнчө отурган деген сөз сүннөтү барга айтылган. Ошого айтып койду. Фарыздан кийин сүннөт боло турган болсо сүннөткө турулат, сүннөт жок болсо тасбихке. Эми укмуш болуп калдың, талашканы калдың. Экөөнүн далилин бирге алып келебиз. Мен муну аула көрүп атам, шуну жакшыраак деп атам десе, алып келесиз. Намаздан кийинки тасбих тартуунун өкүмү сүннөт. Ал эми намаздан кийин сүннөт окуу, сүннөт муаккада. Сүннөт муаккада сүннөттөн жогору турат. Демек, намаздан кийин, парыздан кийин сүннөткө туруш керек. Эгер далилим десең, атак хадистер өзүнүн ордунда берилген. Эми ал ошо бир жамааттарга таандык, алар ошо бир хадисти кармап алып ошентип зикир кыла беришет. Кээде сүннөт деле окубай койгон абалдары бар. Үйдөн окуйбуз дейт. Ал пайгамбарыбыздын үйдөн сүннөт үйдөн окугула деген, ал пайгамбарыбыздын Мадинасы кичинекей мезгилде ошол сахабаларга айткан. Алар чыгып эле кайрымнын үйүнө кирген. Азыр сен мечиттен чыгып үйүңө баргычаң 20 адам менен сүйлөшөсүң, чай ичесиң, сүннөтүң калып кетет. Ошон үчүн намазды окуган жеринде сүннөтүн окуп алып чыксаң, ошо пайгамбарыбыздын калтырбай окуган сүннөтүнө амал кылган болобуз. Адамдардын абалына заманга караш керек да. Пайгамбарыбыздын мезгилиндеги заман башкачараак, азыр башкачараак дегенде. Мисалы, пайгамбарыбыз айткан: "Саллу бин-ни'ал". Бут кийимдер менен намаз окугула да ахли китапка каршы. Алар бут кийим менен намаз окуйт. Бутун чечип намаз окуйт. Биз заманыбызда эмне болуп калды? Тескерisi болуп калды. Себеби ал мезгилде мечиттерде жай намаз жок болгон. Адамдар бут кийим менен кирип эле намаз окуп, ошого фик китептеринде эрежелер келген. Бут кийим менен намаз окуп атканда эки жагын карап, жанына жаспаса бутун тазалап кирип намаз окуган. Анан ошентип айткан, бут кийим менен намаз окуган. Азыр кандай болду? Заман өзгөрдү. Ал илгеркидей болуп, мечиттер кум таш эмес. Азыр мечиттердин ичи эмне болуп калды? Килем болуп калды. Эми бутуңду чечип окуйсуң. Маселе эмне болду десе, заман өзгөргөнүнө жараша фатва өзгөрдү дейт. Ошого кээ бирге жана мазхаб кармабагандар тупойлугунан ушу пайгамбарыбыз айткан бир жол болсо да амал кылып коелу деп бут кийим менен кирип мечитте жай намаздын үстүндө окугандар да болгон. Ал үчүн фатва берүүнүн, илимдин жолун түз алыш керек. Кээ бир хадистер бар, кээ бир амалдар бар, пайгамбарыбыздын мезгилиндеги абалга жараша айтылган, азыр абал өзгөрүлдү. Ага мынау бут кийим менен намаз окуунун өкүмү. Азыр бардыгыбыз бутту чечип окуйбуз. Ал хадис өзүнүн актуалдуулугун кетирген. Амал кылынбайт. Качан амал кылынат? Мүмкүн талаада жүрүп калсаңыз, жерде жүрүп калсаңыз, улакка бардыңыз, башкага барып калганда бут кийимиңиз таза болсо, ошо менен окуп койсоңуз сүннөттү аткарган болуп каласыз. Болбосо жана пайгамбарыбыздын бир мезгилде айткан хадисин амал кылган болуп каласыз. Алла разы болсун.